Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Чикагодан англис тилин үйрөнүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү сабакта мен силерге to be'нин суроо берген формасын түшүндүрүп берейин. Анан силердин суроолоруңарга жооп берейин. Биз буга чейин to be'нин жөн формасын жана отрицать эткенде кандай болоорун өткөнбүз. Эми мында суроо бергенде формасы кандай болот, ошону түшүндүрүп берейин. Ошону менен to be темасын жабабыз. Менин максатым бул 3 видео менен to be'нин кандай колдонулушун, кайсыл убакта колдонулушун, анын формаларын жана суроо беришин таблица жаттаганда үйрөнүп алсаңар, жөнөкөй жөн сүйлөгөндө эч бир кыйналбайсыңар да. To be'нин мындай кылып коеюн, to be. Эгерде жакшы көрүнбөсө, капа болбоңуздар, мен видеонун астына жазып коем ушул тексттерди. To be'нин суроолуу формасы кандай болот, Эгерде француз тилин билсеңер, to être деген. Être ошол to be. Мунун to be'нин суроолуу формасын өтөрдөн мурда бир нерсени билишибиз керек. Ал subject плюс verb деген золотая правила бар. Golden rule деп. Subject дегенибиз бул зататоч, verb дегенибиз бул глагол. Демек, дайыма англис тилинен сүйлөм түзгөндө биринчи зататоч келет, андан кийин этиш келет. Кыргыз тилин жана орус тилинде сүйлөгөндөр ката кетиришет, анткени ошол система менен, кандай десем, ошол алгоритм менен эле англис тилинде ошондой сүйлөй берет да. Мисалы, кыргыз тилинде айта берсек болот, мен мектепке барам деп. Барам мен мектепке. Орун алмаштырып койсок эч кандай өзгөрүүгө эмес да. Орус тилинде деле я иду в школу, я иду. Мындай эч адам түшүнөт эмне болуп атканын. Ал эми англис тилинде ушул ордуларды алмаштырып койсо, угуп аткан кишиге аябай тоскоолдук жаратат да. Эмнени суроо сурап атабы, бул же жөн айтып атабы, эмнени айтып атат, бул түшүнүксүз болуп калат. Мисалы, жөнөкөй эле ошо I go to school да айып коелу, Мисалы, суроо түзгөндө I go to school болду. Мен школго барам. Эгерде мынтип айтып койсо, баягы кыргызча же орусча көнүп калгандайчы. Go, I, school, to деп мисалы, мынтип айтылганда уккан киши эмне деп атканын түшүнбөйт да. Аябай тоскоолдук жерде. Эми бул жерден аябай жөнөкөй сүйлөмдү алдым да, эми башка формада оорураак сүйлөмдөрдү алып, анан баягы ордуларын алмаштырып салса, киши түшүнүп алат деген бул жаңылыштык. Кыргыз тилинде, орус тилинде ошондой, бирок англис тилинде андай эмес. Дайыма бул ирети менен болуш керек. Биринчи зататоч, андан кийин этиш. Эгерде биринчи этиш келип, анан зататоч келсе, бул суроо болуп калат. Түшүнүктүү, Жөнөкөй сүйлөмдө биринчи зататоч, анан этиш келет. Эгерде ошону суроо кылабыз десек, биринчи этиш, анан зататоч келет. Азыр эми ошону эле колдонуп, to be кандай болоорун көрөлү. Эстелик, мисалы, to be'нин жөн формасында I am болот. Суроосу кандай болот? Эгер ушул правиланы колдонсок, эгерде этиш астына чыкса, am астына чыгат. Am, мисалы, am I. Am I. Мисалы, суроо келтирейин. Am I колдонулуучу суроолорду алалы. Мисалы, am I pregnant? Бул жерде суроо белгисин унутпайбыз. Am I pregnant? Мен боюмда барбы? Деп өзүнө мисалы, суроо бергенде. Бул жерде am глагол, I зататоч, анан калган сөз. Да эмне сөздү алсак, мисалы, am I depressed? Мен көңүлүм түшкөндөй көрүнүп турабы? Мисалы, суроо бергенде. Да эмнеси, мисалы, башка бирөөнүн улутун сураганда, мисалы, Are you Kyrgyz? Are you Kyrgyz? Сен кыргызсыңбы?
Мисалы менден көп сурашат, are you Mongolian, are you Chinese, are you Russian, are you French депчи. Сен монголкасыңбы, кимсиң деп. Улутун сураганда көрдүңөрбү? Эми айга колдондук, ага колдондук, мисалы youга колдондук. Мисалы he'ге колдонуп көрөлү. Is he эмне деп көрөлү? Акылдуу, is he smart? Is he smart? Суроо берилди. Ал акылдуубу? Муну эгерде бул видеону биринчи көрүп атсаңыз, мен сизге биринчи жана буга чейинки 2 видеону көрүүңөрдү сунуштайм, анткени азыр түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Буга чейин эгер мени биринчи көрүп атсаңыз, буга чейинки 2 видеону көрүңүз. Анан түшүнүктүүрөөк болот да. He'ни колдондук. Мисалы she'ге түзүп көрөлү. Is she эмне деп көрөлү? Is she жөнөкөй. Is she beautiful? Ал сулуубу? Кызга, she, ана. Is it okay? Же is it good? Так, каша калып коеюн. Бул жакшы эле экен, болобу деп сураганда is it. They калды. They мисалы эмне деп коелу? Ал адвокаттарбы деп мисалы. Are they lawyers? We мисалы professionals. Биз профессионалдарбызбы деп сураганда болду. Биякта карайлы. Жөн to be'ди учурчагында мындай болчу. I am мисалы которсок. I am pregnant. Мен боюмда бар болот. I am depressed. Мисалы мен депрессивныймын. You are Kyrgyz. Сен кыргыз. Ал эми ошону эле кайра суроолуу формага келтирсек, этиш астына чыкты, зататочка калды, анан калган сөздөр. To be'ни билебиз, бул улутту айтканда, сураганда, ролду айтканда, кандайдыр бир статусту айтканда, кандайдыр бир профессияны айтканда, кандайдыр бир нерсенин абалын айтканда, кандайдыр бир нерсени сыпаттаганда to be колдонулат дегенбиз. Мына эми ошонун формасы кандай болот? Мисалы, мен айттым, мен кыргызмын деп, I am Kyrgyz деп. Бирок башканын кайсы улутта экенин сурарыбызды, кантип сурайбыз деп такалып калышыбыз мүмкүн да. Анда эмне? Орун алмаштыра коебуз. Сен деген эмне? You. You'нун астына кайсы глагол келиш керек? You are. Демек, астына чыкты. Are you Kyrgyz мисалы? Мисалы, ал акылдуу деп айтсак, he is smart деп айтат элек. Ал акылдуубу деп сураганда, is he smart? Бул жерде эң жөнөкөй. Ушул эле алгоритм дейбиз же формуланы эле жаттап алышыбыз керек, билишибиз керек. Бул to be'ни биринчи, экинчи, буга чейинки видеону караган, ушул видеону көргөндөн кийин, бул менин максатым ушул видеону көргөн адамдар эркин өзүнүн канча жашта экенин, аты ким экенин, кайсы улуттан экенин, кайсыл жерден экенин, бир нерсени сыпаттаганда бул жакшы, жаман, таттуу эмес, ачуу, суук, ысык деген сыяктуу нерселерди айтканда, статусун айтканда ким экен, мен энемин, мен агамын, мен догдурмун, мен мугалиммин деген сыяктуу профессияны айтканда, кандайдыр бир статусту, мисалы I am the president бир нерсеники, мен президентимин, же мен гражданинмин ушул жерден дегенде, ушул to be'ни колдонуп айтылат. Демек, ушул нерселерди кантип отрицать эткенде, кантип бирөөнүкүн сураганды, кантип жөн өзүбүз жөнүндө айтып бергенде, ушул to be менен колдонуп, эркин колдонуп алып баштаганда, бул менин максатым силерге үйрөтө алдым деген. Демек, ушул 3 видеону көргөндөн кийин силер эмнеге жетишиңер керек? Эркин өзүңөрдүн канча жаштагы, жанагы каяктан экениңерди, атыңар ким экендигин, кайсы профессияда, кайсы статуста, анан бирөөнүкүн сураганды, анан бирөө айтканда, мисалы отрицать эткенде, мисалы менден бирөө сураса, are you Russian? Сен оруссуңбу деп сураса, мен эмне деп отрицать этишим керек? I am not Russian, I am Kyrgyz. Көрдүңөрбү? Ушул алгоритмдерди эркин колдонгонду үйрөнүп алсаңар, жөнөкөй диалогту эң биринчи кезиккенде эмне сразу эле эң оор нерселер философияны сурабайт да, ушул эле жеңил нерселер. Ушуну үйрөнгөндү, жеңил колдонгонду үйрөнүп алсаңар, эч кыйынчылыгы жок болот да.
дагы бир нерсени айтайын бул жерде. Ушуну менен to be'ни бүттүк. Менден сурады эле, бул story менен excuse менин эмне айырмасы бар депчи. Азыр жазайын. Sorry. Анан бияка жазып коеюн же бияка жазайын. Excuse me. Эч деле айырмасы жок. Мындай алганда. Sorry, excuse me. Кечирип коюңуз деген эле сөз. Бирок, эгерде лингвист болсо, мен лингвист эмесмин, бирок лингвист болсо, буну кандай түшүндүрөт эле? Sorry бул бир нерсени кылып салгандан кийин. Кандай түшүндүрөйүн? Бир нерсени кылып салдың, анан sorry'ни айттың. Excuse me, бир нерсени кылган атасың, анан айтасың да. Мисалы, эшикти ачаардан мурун excuse me, же бир нерсени сураардан мурун excuse me деп туруп анан сурайсыңар. Эгер бирөөнүн бутун басып салдың, действие болду, анан муну деп лингвисттер түшүндүрмөк, бирок экөө тең эле колдонула берет. Эгерде мындан да терең түшүнөм десеңер, анда ушундай. Эгерде дагы эле to be боюнча түшүнбөй калган жериңер болсо, дагы эле бир нерсени мындай иле албай калсаңар, мага суроо жазсаңар болот. Мен кайра түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Эми эмнеге өтөлүк? Суроолорго, Суроолордон мурун бул жерден бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Ким окуганды жалаң үйрөнүп аткандарга. Эгерде с тамгасы эки үндүүнүн ортосунда турса, з тамгасындай окулат. Ошон үчүн биякта с эмес, з болуп окуп калды. Excuse me деп, з болуп. Эгерде с тамгасы эки үндүүнүн ортосунда турса, з тамгасы болуп окулат. Суроолорго унутуп калбайын деп жазып алгам. Сиз канча жыл англис тилин окудуңуз эле? Мен көп жыл окудум ошол. Мурун кичинекей кезимден эле баштап окучумун. Андан кийин лицейге келдим, Токтогул Сатылганов, мен жакшы көргөн лицейим. Ал жерден тил профилин бүткөм. Ошол жерден жакшы мугалимдерди кезиктиргем. Өзү дагы жакшы лицей, Жибек эжейдин эмгеги. Ушундай жакшы атмосфераны түзүп берген окуйм деген студент окуучуларга. Ал жерден Салтанат эжей мага көп таасир калтырды деп ойлойм. Көп проекттер менен иштечү, бирок сабак өткөн сайын дайыма бир жаңы нерсе алчумун да. Салтанат эжей ушу айтат эле. Эгерде бир ишти кылсаңар, ошону жакшы кылгыла депчи. Анткени, мисалы, врачтар окуйт, жакшы окубай анан бирөөнү дарылап, бирөөнүн убалына калат, кандай болот деп. Англис тили деле ошондой деп айтчу да. Эгер окусаңар жакшы окугула деп. Дайыма айтчу эле, ушу менден окуп, менден ашып кеткиле депчи. Азыр ойлосом, ошо Салтанат эжей жөн гана англис тил мугалим эмес, мындай ментор сыяктуу экен да. Баа адамдарды мындай түртүп өйдө окусун, өссүн деген адамдардан экен да. Андан кийин Аутсада окудум. Аутсада жалаң англис тилинде. Андан кийин азыр Америкада жашайм. Көп жыл болду, азыр деле англис тилин билбеген нерсем чыгат, билбеген нерсем бар. Бирок мен үчүн качан англис тилин үйрөндү деп айта алам, тил үйрөндү деп адам. Качан англис тилинде эркин китеп окуй алганда. Андан жаңы сөздөр бир-эки сөз чыгат, бул нормалдуу эле нерсе да, бирок ошону эркин окуп, аяктан грамматикасын эмес, ошонун маңызын ала баштаганда, бул англис тилин мындай жакшы билет экен деп айта алам. Качан, мисалы, YouTube'дан же кандай бир интервьюну же лекцияны көрүп ошону түшүнө алса, качан эркин оюндагы суроосун бере алса, качан өзүнүн оюн айта алса, качан өзүнүн оюн жаза алса, ошол болду. Мындан артык көп деле нерсени билүүнүн керек кажети жок. Анткени англис тил негизи аябай чоң да. Аякта мисалы психологиядан өзүнүн термини бар, социологдордун өзүнүн термини бар, инженерлердин өзүнүн термини бар. Анын баарын билүү мүмкүн эмес. Бирок ошол деңгээлге кандай айтып атпайм, ошо эркин окуп, эркин сүйлөп, эркин түшүнүп, мисалы бир видеону көрүп атканда мынтип эмне деп атат деп грамматикасын же сөзүн эмес, ошо маңызына кирип, мисалы юмор жөнүндө болот, ошого күлүп отуруп удовольствие алса, бул уже англис тилин жакшы деңгээлге чейин билди деген мен үчүн. Да, эмнени айтайын дедим бул жерде? Демек, эмнени айтайын дедим? Ушу
тил абдан чоң. Тил менен бир нерсе кылабыз да, англис тили менен мисалы бир профессияны ээси болобуз. Ошол тилди колдонуп бир нерсе өзүбүз жаккан нерсени кылабыз. Ошол деңгээлге жеткирген бул тил. Бирок баары тең мындай 100% билем деп айта албайт. Мисалы мен деле кыргыз тилин 100% билем деп айта албайм да. Бирок сүйлөй алам, жаза алам, элдер менен сүйлөшө алам, суроо бере алам, телевизордон эркин передачаларды көрө алам. Демек ошол жетиштүү. Андан кийинки суроо. Аутсага англис тилин жакшы билбей туруп тапшырса болобу? Жок. Аутсага тапшырыш үчүн биринчи TOEFL тапшырышыңыз керек. Андан кийин ал жерде бардыгы англис тилинде болгондуктан сиз англис тилинде презентация жасайсыз, англис тилинде доклад жазасыз, англис тилинде лекциялар болот. Ошону түшүнүш үчүн англис тилинин деңгээли абдан жакшы болуш керек да. Эгерде дагы суроолоруңуз болсо, аутса боюнча берсеңиз болот. Да, бирөө жазыптыр. Англис тилин окурма, ата-энем ишенбейт. Окусам эле сени үйрөнө алмак белең дейт. Абдан өкүнүчтүү. Качан балдары бир нерсени баштап атканда жардам бергендин ордуна кайра ушундай сөздөрдү. Бирок эмнени айткым келет? Мен ишенем сиздин үйрөнө аларыңызга, окуяларыңызга. Анткени интернетте канча маалымат булагы бар, сериалдар бар, футбол бар, политика бар, кандайдыр бир оюндар бар. Бирок ошону көрбөй туруп азыр ушул видеону көрүп атсаңыз, сизде демек мындай ичиңизде даник бар да. Демек сизден бир нерсе чыгат. Мен ошол биринчи киши болоюн, сизге ишенген. Сиздин англис тилин үйрөнө аларыңызга мен ишенем. Мен ошол биринчи киши болоюн, эгерде үйдө эч ким ишенбесе сизге. Дагы установка боюнча бир нерсени айтайын. Англис тилин үйрөнүп аткандар, мисалы, бул тил дагы психологиядан биякта. Тил дагы психологияда эң чоң роль ойнойт. Ошондуктан эгерде ошол англис тили же башка тили болобу, ошол калк боюнча негативдүү бир установкаңыз болсо, же оюңуз болсо, же кандайдыр бир жакпаган нерсеңиз болсо, сиздин тил үйрөнүүңүзгө абдан тоскоол болот. Анткени кандай, мисалы, эки программа болуп атпайбы? Бир жагынан ошол тилди адамдар калк сүйлөгөн тилди үйрөнгүңүз келип атат, экинчиден ал калкты жамандап атасыз, жек көрүп атасыз, осуждать этип атасыз, мисалы, сындап атасыз. Бул мындай, булар мындай дегендей. Анан эки программа бири-бири менен конфликт болуп атат. Биздин мозг, мээ ушундай, эгерде бизге жакпаган нерсени, бизге бизди кандайдыр бир жаман абалга келтире турган нерселерди же кандайдыр бир жагымсыз нерселерди алыстатканга, унуттурганга аракет кылат да. Демек сизде ошондой программа болсо, сиздин тил үйрөнүүңүзгө түздөн түз таасирин тийгизет. Эгерде мындай ойлосоңуз, американецтер мындай, американецтер дегендей, американецтер мынтип атат, тигинтип атат, же политикага байланыштуу бир нерселерди айтсаңар, анан бир жагынан кайра тил үйрөнөм десеңиз, бул албетте экөө бири-бирине туура келбеген нерсе да. Орустарда Дмитрий Петров деген полиглот бар. Абдан мындай кызыктуу инсан. Ошонун айтымында дагы айтат, 80% бул тил үйрөнүү бул психология депчи. Ассоциация боюнча мындай жагымдуу болсо, бул кино, ошол калктын жашоо шартына кызыгуу, ошолордун идеологиясын жактыруу, же ошол калктын бир нерсесин жактыруу, анан ошол адам мындай жакындайт депчи. Мен ага кошулам. Анткени мисалы мен француз тилин үйрөнүп жатканда дагы мага француз тилинде китептер деле жок болчу, француз тилинде француздар деле жок болчу, бирок кандайдыр бир жакшы бир ассоциация бар болчу да, мындай француздар сүйлөгөндө ушундай жагымдуу, француженкалардын кийимде кийингени, алардын манералары, кандайдыр бир немелери жакчу. Ошондуктан ошол сыяктуу бир мындай жаккан нерселерди пайда кылуу керек да, ассоциацияларды. Эми бул мен ойлойм, англис тилинде тапчу жакшы пайдалуу нерсени тапса көп болот го депчи, бул калктар боюнча. Мен өзүм жөнүндө айтсам, бул калктын англис тилинде сүйлөгөн калктардан эмнеси чыгат мага? Бири-бирин сыйлабысуу, жөнөкөйлүгү, өз каалаганды кылуу, башка адамга дагы ошол каалаган нерсесин кылууга уруксат берүү, билимге баа берүүсү, эмгекти баалагандыгы, бул эмне жаман нерсе, абдан жакшы нерсе.
ошол нерсе дайыма мен ошол нерселерге умтулчумун, анан англис тилин үйрөнүүгө да ошол жардам берди да. Сиз өзүңүздөн сурап көрүңүз, мени кандай мисалы ошол калктар боюнча жаман ойлорум бар, анан ошол боюнча иштеп көрүңүз. Мен сизге ийгилик каалайм. Видеонун соңунда эмнелерди айтып кетким келет. Мен YouTube каналымдан Бекзада Муратбекова деп тапсаңыз болот. Ал жерден өзүнчө папка ачып койдум, English for Kyrgyzstan деп. Ошол жерден видеолорду англис тил боюнча көрсөңүз болот. Анан Инстаграмдан дагы Miss Бекзада онлайн school деп койдум. Инстаграмда өзүнчө баракча. Ал жерден күнүнө бир сөз чыгарып турганга аракет кылам. Суроолоруңар болсо ошол жерден да жазсаңар болот, же YouTube'дан да жазсаңар болот. Дайыма түшүнбөй калган жерлериңерди эркин уялбай жаза бергиле. Анткени мен дагы мындай этаптан өткөм, мен эле мындай англис тилинде сүйлөп төрөлгөн эмесмин. Мен деле кийин үйрөнгөм, баардык кыйынчылыктарды өткөм. Мисалы биздин убакта сөздүктөн карачыбыз ар бир сөздү. Телефон алган кезде анча өнүгө элек. Мисалы тексттен бир сөз билбесек, ошону словардан ар бир сөздү сөздүктөн карачыбыз. Азыр абдан оңой да. Телефондон карайсың, бат, кантип окулары, кантип эмне деп которулары, кааласаң да башка словардан да карап көрсөң болот, абдан ыңгайлуу. Англис тилин мен деле мынтип айланып анан жеткем. Мен силерге бул видеодо ошол айланып жүрбөй, мындай кыскараак, жеңил жол менен жеткирип бергенге аракет кылып жатам. Силерге ийгилик каалайм, мен силерге ишенем. Суроолоруңар болсо эркин бере бергиле. Рахмат.